Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Шамалдан улам Аларча паркындагы жаңы асма жолу 30 мүнөттөй токтоп калды. Бүгүн күндүз Аларча жаратылыш паркындагы жаңы асма жолу убактылуу иштебей калды. Күбөлөрдүн айтымында кабиналар болжол менен 30 мүнөттөй жылбай калган. Окуя болгон жерге кызматкерлер техникалык мүчүлүштүктү жоюу иштерин жүргүзүштү. Аларча жаратылыш паркынын администрациясы билдиргендей, асма жолдун токтотулушу шамалдын күчөшүнө байланыштуу болгон. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында адистер жөнгө салуу иштерин жүргүзүштү. Эскерте кетсек, асма жол президент Садыр Жапаровдун катышуусунда 18 февралда колдонууга берилген. Кондо Сулаймановдун таанышын кызматка дайындап жаткан аудиосу тарады. Социалдык тармактарда парламенттин депутаты Кондо Сулаймановдун таанышын кызматка дайындоодо чыккан пикир келишпестик маселеси боюнча үн жаздыруу тарап жатат. Анда эл өкүлү дайындап кызматка алып барган тааныш баланы жетекчиси урушуп койгондугу баяндалат. Коомчулук бул маалыматка байланыштуу ар түрдүү пикирлерди билдирүүдө. Айрымдар жагдайды кылдат иликтөөнү талап кылышса, башкалары расмий жыйынтык чыкмайынча тыянак чыгарбоого чакырууда. Депутат бул тууралуу азырынча үн катай элек. Москвада балдарды кырсыктан сактап калган кыргызстандык айдоочунун кадамы. 18 февралда Орусиянын Москва шаарында адамгерчиликтин жана кайдыгерсиздиктин үлгүсү болгон окуя катталды. Кыргызстандык таксист жөө адамдар өтмөгүнүн алдына токтоп, балдарды өткөрүп жаткан учурда сол тилкеден жогорку ылдамдыкта келе жаткан унааны байкап калат. Айдоочу кырдаалдын кооптуу экенин дароо түшүнүп, балдардын өмүрү коркунучта экенин сезет. Көз ирмем ичинде чечим кабыл алып, унаасынын эшигин ача коюп, катуу ылдамдыкта келе жаткан унааны токтотууга жетишти. Анын бул кадамы мүмкүн болгон кырсыкты алдын алды. Бул окуя социалдык тармактарда кеңири талкууга алынып, көпчүлүк колдонуучулар таксисттин эрдигине жана ыкчам аракетине ыраазычылыктарын билдиришүүдө. Согуштан кийинки жашоо. Газадагы жарандарга 30 темир үй орнотулду. Газадагы көптөгөн үй бүлөлөр турак жайсыз калып, медициналык жардамга жана негизги керектөөлөргө муктаж болуп турушат. Бул арада араб өлкөлөрүнүн биринен Орус айына карата 30 күркө бир бөлмөлүү темир үйлөр белекке берилди. Интернет желесине тараган видеодо жерлер сүрдүрүлүп, үйлөр тез эле орнотулганын көрүүгө болот. Уюштуруучулардын бири Хосам Аль-Халди бул үйлөр убактылуу баш калкалоочу жай катары кызмат кылып, ата-энесинен ажыраган балдарга, оорулууларга жана кары картаңдарга шарт түзө тургандыгын билдирди. ФСБ Украина Telegram мессенджерин россиялык аскерлерге каршы колдоноорун айтты. РИА Новости агенттигине кызматтын коомчулук менен байланыш борбору билдирген. Агалай катайын операция өткөрүлгөн аймакта мессенджердин колдонулушу акыркы 3 айда эле россиялык жоокерлердин өмүрүнө бир нече жолу коркунуч жараткан. Россиядагы Telegram мессенджердин айланасындагы абал. Өткөн аптада Россиянын байланыш маалымат технологиялары жана массалык коммуникацияларды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы тиркеменин иштешин жайлата баштаган. ЖМКлардын 1 апрелден баштап аны толук бөгөттөө боюнча жарыялаган маалыматтарын кызмат тастыктаган да четке каккан да эмес. 15 февралдан 17 февралга чейин Telegram дээрлик 600 000 канал менен тайпаны бөгөттөгөн. Бул ай ичинде эң чоң көрсөткүч болду.
Ага чейин Роскомнадзор аптасына бул багытта маалымат издеген 100гө чейинки сервисти өчүрүп турарын билдирген. 2022 жылдан бери алардын жалпы саны 8358ден ашкан. Анткени менен абал өзгөргөн эмес, кайра эле жаңы ресурстар пайда болууда. Мекеме платформанын жетекчилигин мындай боттордун ишине өз алдынча бөгөт коюп, маалымат издөөгө тыюу салып, уурдалган жеке маалыматтарды алууга жол ачкан инфраструктураларды токтотууга чакырган. Ниети бузуктар мындай жол менен алынган маалыматтарды шылуундуу калдоо үчүн активдүү колдонуп келишет. Мындан улам Telegram платформасына колдонуучулардын коопсуздугун коргоо талабы бир нече жолу коюлган. Бирок мындай кайрылууларга көңүл бурулбай жатат. Мессенджер күч органдарына алдамчылык окуялар боюнча маалыматтарды гана эмес, жардырууну уюштуруу же пландоо боюнча да билдирүүлөрдү берүүдөн баш тартат. Бирок ал ошол билдирүүлөрдү чет элдин атайын кызматтарына берип жатканы белгиленген. Булак Спутник KG.